Бул мындай жөнөкөй сөз менен айтканда ашка чапкандык. Мен башымдан өткөн ушу массалык маалымат, массалык тополоңго караштуу бийлик алмаштырууга аракет деген кылмыш козголуп, 2010-жылы вактылуу өкмөттө мен жогорку кеңеште жыйнаганда аракет кылганымда ошону төңкөрүш кылып бийлик басып алуу аракеттелди деп. 1,5 жыл сот өтүп, соттун жыйынтыгында мындай чечим кабыл алынды да. Кандай ой болсо деле, эгерде жарандын аракети болбосо, кадамы болбосо, бул жанагы кылмыш деп эсептелбейт. Сөз менен кылмыш деп айтылбайт да. Ал сөз менен айтылган сөз, ал кандай бир каралоо, жалган маалымат деген кылмыш болушу мүмкүн. Болгондо деле кандай бир ката. Ал эми кафеде отуруп, топтолуп туруп, жөнөп, эртең биз Кемпирабад боюнча пикирибизди айтышыбыз керек. Мен да катышканмын. Таптакыр ойго келбеген туура эмес чечим. Прокуратура башалуу, мен кандай десем, акылсыздык көрсөтөт да. Таптакыр мындай максат көрүнүштүү. Тескеринче сүйлөгөндөрдү баарын оозуна басабыз деп жабабыз деген аракет көрүнүп турат. Ошондуктан мен ишенемин, ичимде ишеним бар. Эртеби кечпи адилеттүүлүк жеңет, ордуна турат. Азыр куугунтуктун башына тарткан, куугунтукка туш келген жарандарыбыздын алдында деле жол ачылат деген ишеним бар. Негизи Кемпирабад боюнча бүгүнкү күнү камакта отургандар боюнча мен буга чейин да бир топ өзүмдүн ой пикирлеримди айтканмын, сөзүмдү айтканмын. Негизи Кемпирабад маселеси өтү, Кемпирабад келишимдери баары кол коюлуп бүттү да. Ошондон кийин буларды үй камагына чыгаруу маселесин көтөрүп чыккан буга чейин. Эми сөзсүз түрдө бүгүнкү күнү 20 жылга эркиндиктен ажыратууну сурап жатканы абдан бир акылга сыйбаган нерсе. Себеби бул жерде ар бир жаран бүгүнкү күнү өзүнүн ой пикирин айтып, жана өзүнүн ой пикирин айтканга укугу бар да. Анан эми ушуга Кемпирабадка каршы чыккандыгы үчүн эле 20 жыл сураганы же болбосо bundan ары чоң срок менен камап бергенге мен сөзсүз түрдө мен каршы элем. Ошондуктан эми буга чейинки өзүнүн отуруп ошол жерде жазасын алды деп ойлойм. Bundan аркысын үй камагына деле чыгарып койсо жакшы болот деген ой. Эми негизи мен прокуратурада да иштегем, адвокат дагы болуп иштегем. Прокуратуранын соттогу ролу жанагы обвинитель деп коет да. Анан кийин прокурор сурайт. Ошол беренеде эң бийик көбүнчө эле да, соттук процессте эң бийик санкциясын прокурор сурайт да. Ал ага каршы сөздү адвокаттар бериш керек да, баягы обоснованияны бериш керек. А негизи бул жерде чын эле соттун жоопкерчилиги да, чынында карап, бүт ошол объективдүү, көп тараптуу жумушту карап туруп, анан сот өкүм чыгарат да. Ошого бул жерде прокурор сурагандай ал куугунтук болуп эсептелбейт. Даже любой көп иштерге биз катышып жүргөнбүз. Өзүнүн дагы позициясы болот прокурордун, адвокаттын да өзүнүн позициясы болот. Ошондо ар дайым эле максимальный сурайт да прокуратурачы. Анан эми ага андай деле баягы саясий мындай маани бербеш керек. Себеби сот кандай өкүм чыгарат, ошону карашыбыз керек да. Ушул биз ар бир маселеге баягы элди алып чыгып эле, бузуп эле, анан интернетте жанагындай кылып эле ызчы боло беребиз да. Эми Кемпирабад болбосо башка менен деле чыгышмак да. Ал кишилер биз көпчүлүгүн билебиз да. Баары бир баягы Кемпирабад эмес, бул жасап аткан иштери баягы бийликке каршы да. Эми бул саясий иш, бул боло берет, дүйнөдө дайыма бар ошондой нерселер. Анан кийин эми эң негизгиси мен айтарым, бүгүнкү бийлик мындай баягы 20 жыл сурап атат, анан мурункуларды соттоп атат деп, журналисттер соттоп атат деп атабыз. Бирок эгерде мындай карапсак, ушунча кишилерден соттолгону 1-2 адам эле. Ачыгын айтканда. 1-2 адам эле, 1-2 адамга эле чечимдерди күчүнө калтыртып соттолуп кеткен 1-2 эле адам. Ошондуктан эми баардыгы деле мен айтам, эми прокурор сурай берет 20 жыл депчи. Анан сот кандай берет, актайбы, же условно береби, аны көрөбүз да. Мен оюмча 20 жыл бербейт. Ал турган сөз ашып кетсе, мен билбейм. Мен оюмча көпчүлүгү баары бир чыгат болуш керек деп ойлоп атам.